Саламатсыздарбы достор, силер менен кайрадан Балапан шоу программасы. Бүгүн бизге Арузат бийчилер тобу келип калыптыр. Алар менен азыр маек курабыз. Ага чейин жагымдуу чыгармага орун берели. Tilden algan, dili biz babalardan muras kalgan. Öz өлкөң öz tilin bolgon üçün, Kırgızım yaşap gelet bayırtadan. Ene diller bir jandın dili bolot, ene dil jirögüңdүн үнү bolot. Bilbegen ene dilin mankur delip, el aldına çıga albagan sürü bolot. Öz tiline Kırgız kurba, bölük dilde mayek kurba hey. Ele dilin çangandardı, namıstan kın karap durba hey. Biz Kırgızlar Kırgızca söyleşölü, ene dilin bilbegendi sürdürtölü. Kılındardı karıtkan ey dili bizdi oh hey. Başkalarga kızıktırıp büyütölü, gel Kırgızım Kırgızca söyleşölü. Ming yıllık yoldu ulap yaşap gelgen, Sözdürün nasıldardın dilin bergen. Kırgızdın çoğun baylığı ene dili, Kılımdar karısa da kemi begen. Baylığı söz manisi çektelbegen, 6000 yaşap gelet ezelteden. Manastı bergen dilim adamzatga, Kırgızga sıymıktan çu demdi bergen. Öz tiline Kırgız kurba, bölük dilde mayek kurba hey. Ele dilin çangandardı, namıstan kın karap durba hey. Biz Kırgızlar Kırgızca söyleşölü, ene dilin bilbegendi sürdürtölü. Kılındardı karıtkan ey dili bizdi oh hey. Başkalarga kızıktırıp büyütölü, gel Kırgızım Kırgızca söyleşölü. Biz Kırgızlar Kırgızca söyleşölü, ene dilin bilbegendi sürdürtölü. Kılındardı karıtkan ey dili bizdi oh hey. Başkalarga kızıktırıp büyütölü, gel Kırgızım Kırgızca söyleşölü. Ана эрежеси билесизби? Бүгүн бизге конокоп бийчи кыздар келиптир. Ооба Айдана, бүгүн алыс жергесинен Баткен областында Сүлүктүү шаарынан келип калышыптыр. Алгач кыздар менен таанышып алалы. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Алгач аты жөнүңөрдү, кайсы жактан келгениңер тууралуу, кайсы мектепте окуйсуңар, ошол тууралуу айтып кетсеңер. Мен 1-класстан бери бийлеп жүрөм. Азырынча 9-классмын. Ошондо 9 жыл аралыгында бийлеп келатасың Ооба. Менин атым Султанова Айлин. Кыздар силерде кеч. Атыңар ким? Менин атым Тиматин. Менин атым Асия. Менин атым Дария. Менин атым Эльвира. Менин атым Айдай. Менин атым Сумая. Силер канча жашыңардан баштап бийлеп баштадыңар? Мен дагы сентябрдан баштап бийге катышатам. Мен бийлегенде кызыгам. Мага жаман эжекей үйрөтөт. Бул группа бизге сентябрдан бери келген.
эки бийди билет. Баю менен кыргыз бийини. Эң младший группа ошо бизде, ушулар. Негизи 3 группа бар. Эң чоң мен, анан ортосунда дагы кыздар бар. Булар эң младший. 6-7 жаштагы кыздар. Сенчи 9 жылдан бери бийлеп келатам деп айттың, анан канча бийдин санын билесиң? Кыргыз бийди, восточный, индийский, өзбекский бийлерди билем. Өзгөчө формаларыңар бар экен, менин көрүшүмчө. Бул формаларды силерге ким даярдап берет? Ошол формалардын баарын дизайны Айжама Максытбековна ойлоп берген бизге. Финансовый жагынан Балдар искусство мектеби бизди берген. Камсыздап берген, ооба. Сен дагы өзүң бийге кызыгып, өзүң эле келдиң беле же атыңын аркасынан келдиңби? Мен курбуларымдын аркасынан келгем, 1-классымда. Алар бийлегенин улам, сен да бийликке кызыккансың, Ооба. Биздин угушубузча силер бияка конкурска келиптирсиңер, ал эмне конкурс? Бул бий толкун деген конкурс. Жалаң ар облустан бийчилер келет. Ысык Көл облусунда, Кара Көл шаарында болот. Силер кандай бийди даярдап келдиңер? Кыргыз бий. Көп эле кыргыз бий болот. Канттын баары балалык, меники сүйүү, баяны. Бир нече бийди коесуңар, э? Ооба. Кыздар силер Кыргызстандын ичинен эле конкурска катышасыңарбы же башка өлкөлөргө дагы барасыңарбы? Азырынча Кыргызстандын ичинде эле барабыз. Кыздар кичинекей болгондон. Алдыга койгон кандай максаттарыңар бар? Кайсы мамлекетке барабыз деген пландарыңар барбы? Ташкентке барабыз деген пландарыбыз бар. Ал жака да бир өзгөчө бий даярдап жаткан чыгарсыңар, э? Ооба, өзбекский бийди бийлеп даярдап жүрөбүз. Өзбек бийин, э? Ооба. Кыздар бүгүн бизге кайсы бийди бийлеп бересиңер? Балалык деген бийди, сүйүү баяны, анан Канттын баары деген бийди. Андай болсо Айдана, кыздардын бир бийин досторубуз менен биргеликте көрүп келбейлиби? Кеттик, көрүп келели. Мына достор, өзүңүздөр көргөндөй, кыздардын Канттын бар деген бийин биргеликте көрүп келдик. Ал эми силер келечекте ким болгуңар келет? Мен хореограф болгум келет. Айжама Максытбековнун жолун жолдоп. Силерчи кыздар, силер чоңойгондо ким болгуңар келет? Мен келечекте чоңойсом бийчи болуп, Ажамал эжемдикидей бийчи. Айдай, сенчи? Мен дагы бийчи болгум келет.
Ал эми Аяна, сенчи бизге кандай бийди даярдап келдиң? Сүйүү баяны деген биди. Андай болсо Сүйүү баянын досторубуз менен биргеликте көрүп, алар силер келгениңиз үчүн чоң рахмат. Бизде дагы экинчи тайпадагы Арузат бий тобу менен таанышалы. Ал эми бийге кезек берели. Караганың тұнжыра үнсіз эле, карашыңда кандайдыр бар сыр алам. Жараткандан жаным сендей жар сурагам. Жараткандан жаным сендей жар сурагам. Бул сүйүүнүн баяны бүтпөсө экен аягы. Бул өмүрдө сүйүү махабатты бүт дүйнөгө жаялы. Бул сүйүүнүн баяны бүтпөсө экен аягы. Бул өмүрдө сүйүү махабатты бүт дүйнөгө жаялы. Siz bilesiz sırların can bilbegen, sizge degen sezimler san mingdegen. Jarık gündey canım sizde jar dizlegen. Jarık gündey canım sizde jar dizlegen. Bu suyunun bayanı söken ayağı. Bul ömürde suyum mahabatı büt dünögö jayalı. Bul suyunun bayanı büt söken ayağı. Bul ömürde suyum mahabatı büt dünögö jayalı. Suyunun bayanı bütlü söken ayağı. Bul ömürde suyun mahabatı büt dünögö jayalı. Bul suyunun bayanı bütlü söken ayağı. Bul ömürde suyun mahabatı büt dünögö jayalı. Bul ömürde suyun mahabatı büt dünögö jayalı. Анележе мага Сүйүү баяны бий аябай жакты, сизгечи? Мага да аябай жакты. Андай болсо биз экинчи тайпанын кыздары менен кененирээк таанышып алайлы. Ооба. Саламатсыңарбы кыздар? Саламатсызбы? Өзүңөр тааныштырып кеткилечи. Менин атым Мадина. Менин атым Исмаилова Раяна. Менин атым Ахматжанова Инзира. Менин атым Шайынкулова Аделя. Менин атым Эргашева Рамзана. Менин атым Исматилаева Рукия. Менин атым Абдирапова Исманур. Менин атым Сагынбаева Улхан. Менин атым Кучарова Раяна. Менин атым Артимандан Бауман. Раяна, силер канча жаштасыңар? Канча жаштан бери бийде бийлеп келатасыңар? Мен 11 жаштамын, 2 айдан бери бийге катышам. Силерчи? Мен 11 жаштамын, 2 айдан бери катышып жүрөм. Мен дагы 11 жаштамын, ноябрдын башынан бери бийге кызыгам. Бул бий силерге жактыбы? Кандай өзгөчөлүктөрү бар экен? Ооба. Бийлегенди, оппозицияларды, жана упражненияларды так бардыгы оңой алып кетишти. Жана жаңы келген кыздарга биз үйрөтүп, кошумча байкап турдук. Бийдин өзгөчөсү башыда башка турат кыздар, анан аягында жылып
башка позициялардан туруп баштайт. Силер 2 айдан бери бийди үйрөнүп келатсыңар, кандай бийлерди үйрөндүңөр? Силер үчүн эмне кыйын болду? Биз үчүн Гүлдөжан деген бий кыйын болду. Эмне себептен? Анткени ада кыйын жактар бар экен. Ошол жерде үйрөнө албадык жакшы. Кыймылдары кыйын болдубу силер үчүн? Сенинчи кайсы бий кыйын болду? Бизе башында жаңы бий баштап жатканыбызда кыйынчылыктар көп болгон. Кайра кайталап, чарчап ошондой болгон. Сагачы? Менде да Гүлдөжанда кыйынчылыктар чыккан. Силерди конкурска келатат деп уктум. Анан бул конкурска кайсы бийиңерди даярдап келдиңер силер? Бул конкурска биз Кантың бар деген бийди даярдап келдик. Ал бийди канча убакыт даярдадыңар? 1 ай болсо керек. 1 айдын ичинде эле үйрөнүп калдыңарбы? Ооба. Ал бийде да кыйынчылыктар болду? Ооба. Эмне үчүн ушу Кантым бар деген бийди даярдап келе атасыңар? Анткени ал өзгөчө жана Шайыр бий. Көңүлүңдү ача турган бий да. Биринчи орунду алам деген ишеничиңер барбы? Ооба. Албетте. Силер жанагы конкурска чыгып жатканда толкундануу сезимдери болобу? Ооба. Албетте менде болот. Толкундануулар, жүрөктөрүбүз Түкүлүп каттык согуп турат. Коркосуңар, э? Ооба. Абдан сонун. Силер бийден тышкары дагы эмне менен алектенесиңер? Биз көбүнчө молоточукту бардыгы эле путту алдыга сунуп алат. Аркага кыл десе дагы мындай аркасына кыла алат. Алга карабастан силер ушул бийге кызыгып, аябай бийлеп жүрөсүңөр, э? Бийден тышкары дагы эмнеге кызыгасыңар силер? Мен волейболго кызыгам. Мен бийден сырткары теннис спортко кызыгам. Бийден тышкары мен футбол спортко кызыгам. Спорттон тышкары дагы эмнени кыласыңар? Үйдө үй тиричиликтеринде балким апаңарга жардам бересиңерби, тамак жасаганды билесиңерби, же сүрөт тартасыңарбы деген сыяктуу. Үйдө менин апам тамакты үйрөнүшүң керек деп көп айтат. Тамак кылганда мен алдыга барып, карап турам, ушуну саласың деп апам үйрөтүп турат. Тамак жасаганды үйрөнүүгө аракеттенип атасың, э? Ооба. Силерчи кыздар? Спорттон сырткары мен оригами жасаганды кызыгам. Кандай оригамиларды жасадың эле? Кагаздан ар кандай жанагындай гүл салчу нерселерди жасагам. Силерчи? Спорттон тышкары мен сүрөт тартканды жакшы көрөм. Кандай сүрөттөрдү тартасың сен? Гуаш менен. Гуаш менен, краска мененби? Ооба. Ошо гуаш менен сүрөттөрдүн түрлөрү бар да, пейзаж балким, же натюрморт балким. Ошолордун түрлөрүн айтып берчи, кайсыны тартасың? Пейзаж. Пейзаж. Абдан сонун. Кана эле же кандай дейсиз кыздардын бийин көрсөк? Ооба, мага да аябай кызык болуп атат. Булар конкурска даярдап келген бийин мага аябай көргүм келип атат да. Аны биргеликте досторубуз менен көрүп келели. Ооба, кеттик көрүп келели. Канда кантың бар ай, ыргаласың баркың бар. Кыста канда кантың бар ай, ыргаласың баркың бар. Ыргаласың, ышкылуусуз талпынған. Ыргаласың, ышкылуусуз талпынған. Жайкаласың, чолпонсузду балкыган. Чайкаласың, чолпонсузду балкыган. Чайкаласың, чолпонсузду балкыган. Чайкаласың, чолпонсузду балкыган.
Elin gözün Birge жүрсүң артыңдан Баласыңбы жулкунган ай балапансыңбы кулпунган Баласыңбы жулкунган ай балапансыңбы кулпунган Арқаңыз бар жалтылдайсыз қалғым келбейді артыңдан Арқаңыз бар жалтылдайсыз қалғым келбейді артыңдан Арқаңыз бар жалтылдайсыз қалғым келбейді артыңдан Ырғаласың жырғаласың ышқылаусыз талпынған Жайқаласың чолпон созу балқыған Жайқаласың чолпон созу балқыған Абдан сонун, мага бийиңер аябай жакты. Силер мындан тышкары дагы жомок окуйсуңарбы? Ооба. Кандай китептерди окуйсуңар, кандай жомокторду билесиңер? Энциклопедияларды окуйбуз жана жомоктордун Чупалак бала, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуп чыкканбыз. Мен көбүнчө манас ырларыны жакшы көрөм. Ошолорду күндө жаттап, ырдап турам үйдө. Мен көбүнчө детектив жөнүндө китептерди окуйм. Мен Александр Сергеевич Пушкиндин чыгармаларыны окуйм да жагына некоторые жаттайм. Кыздар, силер дагы китептин түрлөрүн окуйт экенсиңер. Анан бизде дагы Роза апабыз бар, ар дайым жомоктун түрлөрүн окуп берген. Бүгүн дагы жомок көрүп келели. Анда эмесе достор, бизден алыстабаңыздар. Роза апа бизге кайсы жомокту окуп берет экенин чогуу көрүп келели. Саламатсыңарбы, менин кичинекей бебектерим. Мына мен себебин дагы бир жомок силерге окуп берейин. Ал үчүн экранга жакын келип, тынчтанып, менин жомогумду окула. Бүгүн мен силерге Ташбака менен Ач көз деген жомокту окуп берем. Ысыктын күнүндө Ташбака ийинде чоор тартып отурган ач көз адам өтүп баратып, чоордун үнүн угат да мындай дейт: Ташбака, уу деп жооп берет Ташбака. Чыккын Ташбака, болуптур, мен мына келип калдым, мына мен. Ташбака ийинден көрүнөт. Киши Ташбаканы кармап алып, кутуга салып, үйүнө алып барып, балдарына аябай дайындайт. Абайлагыла, кутуну ачпагыла. Мен отун алып келип, силерге Ташбакадан тамак жасап берейин. Ошентип Ташбака караңгы кутунун ичинде отуруп, кайгылуу ырырдайт. Балдар аны угуп алып мындай дешет: Ташбака, сен абдан жакшы ырдайт экенсиң, мен жакшы да бийлейм, дейт куу Ташбака. Келгиле чогуу бийлейли. Балдар кутуну ачканда Ташбака андан жерге түшөт. Ал кайрадан чоорун тартып, үйдүн ичинде бийлей баштайт. Балдар да жыргап, ырдашып, аны менен бирге бийлешет. Ташбака бийлеп жүрүп, чала жабылган эшикке секейин жакындай берет. Хоп, жылчыкка кирип кетет. Балдар аябай коркушат. Атасына эмне деп кайтарын билбей, бир бала мындай дейт: келгиле, Ташбаканын ордуна таш салып коелу. Балдар ойлонуп туруп, Ташбаканын ордуна таш салып коюшат. Атасы келип, кемеге от жагып, карапаны отко сууга коет. Суу кайнап чыгат. Киши кутуга колун салып, ташты алып чыгат да карапага салып жиберет. Бах! Карапа тапкаланып, суу отко төгүлөт. Кемеге түшөт, от өчүп калат. Мына көрдүңөрбү Ташбаканын кандай акылдуу экенин. Мына силерге дагы ушундай акылдуу болсуңарды каалайм. Ата эненин сөзүн уккула, жакшы окугула балдарым. Ушундай жакшынакай жомокторду ар дайым силерге окуп берем. Анда эмесе бүгүнкү жомок ушу менен аяктады. Сак саламатта калгыла.
Достор, өзүңүздөр көргөндөй Роза апанын жомогунда көрүп келдик. Ал эми силерге чоң рахмат биздин студияга келип убактыңарды бөлгөн үчүн. Силерди күтүп жаткан ата энеңер, эжеңер бар болуш керек. Аларга салам жолдосоңор болот. Мен өзүмдүн ата энеме жана эжелерим, бир туугандарыма, анан класс жетекчиме Алан Владимировичке салам жолдойм. Мен эжекеме, классташтарыма, үй бүлөмө жана башкаларга ысык салам. Мен туугандарыма жана жалпы 1-мектепке салам берем. Мен туугандарыма жана досторума салам берем. Биз дагы ушундай чырайлуу кыздарды тарбиялаган ата энелерине салам жолдойбуз. Биздин студияга келип бергениңерге чоң рахмат. Алыс жолду жолдоп конкурска келип калыпсыңар. Силерди жеңиш менен кетет деп ишенем. Силерге чыгармачылык ийгилик каалайм. Ал эми достор, силер менен кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.